Саламатсыңарбы, мени сүйүктүү окуучуларым. Баарыңарга күн нурундай жылуулук тартуулагым келип турат. Азыр адабий окуу сабагын өтөбүз. Адабий окуу сабагын баштоодон мурун жагымдуу маанай түзүп алсак, балдар. Анда эмесе, балдарым, бүгүнкү сабакка алтын эреже кабыл алалы. Сабакка активдүү катышабыз, убакытты туура пайдаланабыз, берилген тапшырманы өз учурунда аткарабыз. Балдар, силерге табышмак айтайынчы, силер таап алгылачы. Узун экен кулагы, узун арткы шыйрагы, абдан коркок жаны бар. Айткылачы, бул кайсы? Балдар, ойлонгулачы. Туура айтасыңар. Бул коён, балдар. Азаматсыңар, балдар. Анда эмесе бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз Баатыр коён аттуу жомок. Бүгүнкү сабактын максаты жомок жөнүндө түшүнүк аласыңар, мазмунун айтып бересиңер. Жомокту окуу менен сөз байлыгыңар өсөт, элестүү, көркөм сүйлөөгө көнүгөсүңөр, өз алдынча иштөөгө, бири-бириңерди сыйлоого тарбияланасыңар. Баатыр коён. Андан-мындан бир аттап, коён калың талды аралап келе жатты. Узун кулактарын делдейтип, шырп эткен дабышка элеңдей карайт. Бадалдын арасынан чымчык пыр деп учса, так секирип ыргыткан топтой кетет. Ошентип келе жатып, коён кашкулактын ийнине туш келди. Аны көрө коюп, жүрөгү болуп кетти. Бирок коёндо намыс бар эле. Ал башкаларда өзүнүн коркоктугунун алынын жетишинче жашырчу. Бул жолу да кашкулакка сыр бербеди. Үнүн токтоо чыгарып, «Иштер кандай кошуна?» дей салды. «Кандай болмок эле, иштер жакшы», деди Берке. «Жумган көзүң ачылбайт, сенин жакшың ошол болсо, жаманың кандай болду экен?» Кошуна», деди кашкулак. «Мага сын таккандын эмне кыласың? Жин тийген немедей тигинден мындан бир көрүнөсүң. Сал токтоораак болсоң, болбойбу?» Коён кашкулактын сөзүнө териге түштү. «Токтоораак деп коесуң. Сага окшоп үйкү-чүйүк болуп жатканча серүндөп басканым жакшы эмеспи? Тоо-токойду аралап, жер көрүп, ар түркүн айбанаттар менен аңгемелешип, аюу, карышкыр дегендер бар». «Карышкыр? Сен качандан бери карышкыр менен тааныш болуп калгансың?» «Сага окшоп ийинде жазсам кайдан көрөм? Кашапаң менен нечени ирет кабышып, нечени ирет табыштык го». Мобулиз ошол кадырлуу досуң кашабаңдыгы го», деп өдө караса, эми эле маңдайында турган коён жок. Те алда кайда чымын куюн болуп, калың бадалга сүңгүп бараткан экен. Балдар, силерге жомок жактыбы? Бул жомок аркылуу силер мактанчаактык, ошондой эле өзүн башкалардан жогору коюу жаман адаттар экендигин түшүнүп билдиңер. Балдар, бул жомокто силер түшүнбөгөн сөздөр бар экен. Анда сөздүк менен иштейбиз. Териге түштү, намыстана түштү, кашабаң, карышкыр. Бышыктоо үчүн суроолор. Коёндун алгачкы абалы кандай сүрөттөлүптүр, балдар? Мактанып жаткан коён кашкырдын атын укканда эмне болду? Коёнду баатыр деп айтсак болобу? Балдар, силерге кайтарым байланыш үчүн суроолор. Жомокту окуп, түшүнүп айтып бересиңер. Коёндун сүрөтүн тартасыңар.
сөздүктөрдү дептериңерге көчүрүп аласыңар. Кайтарым байланышка чейин саламатта калгыла балдар.